ийгиликтүү болуш үчүн алып аткан билимдерибизди жашообузда колдонушубуз керек. Бул билимдер биздин подсознаниябызга кириш үчүн жана ал өзүнүн жемишин бериш үчүн улам кайталап өзүбүзгө бекемдеп айтышыбыз керек. Тамак ичип атканда же өзүңчө жалгыз болуп калган учурда бүгүн кайсы билим алганыңды эстеп жана аны жашоодо кантип колдонсо болот деп ойлон. Бул билимди өзүбүзгө бекитүү техникасы. Антпесек бизде маалымат өтө көп жана өзүбүздүн күнүмдүк тиричилигибиз менен аны унутуп коюшубуз мүмкүн. Эмне үчүн таң эрте билим алган жакшы? Анткени биздин мээбиз эртең менен свежий болот. Көчөгө чыгып мээбизди ар кандай маалымат менен толтура элек болобуз, ар кандай эмоция ала элек болобуз. Билим алганга мээбиз даяр болот. Ошондуктан эртең менен билим алуу өтө ыңгайлуу, пайдалуу. Эртең менен жакшы настрой менен туруп, энергия, билим алып туруп күнүңүздү баштасаңыз, сиз даяр болуп каласыз. Баары эле ийгиликтүү болгусу келет, бирок азы гана ийгиликке жетет. Баарын өз убагында жасап, эрте туруп, билим алып, пиковый состоянияда жүргөн адамдар жетет. Эгерде сен буларды жасабасаң, дайыма кечигип жүрсөң, өзүңө суроо бер. Мен чын эле ийгиликтүү болгум келеби? Деп. Көпчүлүк адамдар ийгиликтүү болгондон көрө көбүрөөк уктаганды, көбүрөөк эс алганды жакшы көрүшөт. Мен ийгиликтүү болгум келет деп сүйлөп койгон аздык кылат. Ийгиликтүү болуш үчүн эмне кылыш керек, ошону жасаганга даяр болуш керек. Сен канчалык ийгиликтүү болгуң келет? Сен ийгиликтүү болуш үчүн өзүңдү арнай аласыңбы? Айына $1 миллион иштеп табуу бул паркта прогулка кылып жүрүү эмес. Ал үчүн ошол жолду өтүш керек. 100% өзүңдү ошол ишке арнашың керек болот. Бул сен кандайдыр бир жертва болушуң керек деген эмес. Бирок өзүңдүн активдүүлүгүңдү, эффективдүүлүгүңдү көтөрүшүң керек. Максатыңа жетүү үчүн дайыма включенный болуп турушуң керек. Бүгүн кыймыл аракетибиздин так планын жазабыз. Биз мурда деле план жазган болсок деле, окуган болсок деле, баары бир биз дайыма максаттарыбызды көп жолу жазып турушубуз керек. Ал подсознаниябызга кириш үчүн. Биз буга чейин вибрациянын жогорку жана төмөнкү частоталары жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Жогорку жана төмөнкү толкунда жүргөндө эмне болорун түшүнгөнбүз. Башкача айтканда, жогорку частотада вибрация болуп тургандар жакшы эмоцияда жүргөн болобуз. Бирок биз контролдой албайт экенбиз. Бирок муну түшүнүп алсак, биз өзүбүздү жакшы эмоцияга буруп калабыз. Жакшы эмоция булар кубаныч, шыктануу, оптимизм, берешендик, боорукерлик, бактылуулукту излучать этип калабыз. Жогорку волнада вибрация болуп, ошого жараша жогорку волнада тургандарды өзүбүзгө тартабыз. Жогорку волнада эмнелер бар? Байлык, финансовый байлык, бакубатчылык, үй бүлөлүк бакыт, ден соолук. А эгерде ылдыйкы частотада вибрация болсоң, кайгыны сезесиң, бактсыздыкты, сараңдыктан эмоциясын, өч алуу, жек көрүү, көрө албастык, кыскасы негативтердин баарын. Жана ошого жараша төмөнкү волнадагыларды өзүңө тартасың. Төмөнкү волнада бактсыздык, ийгиликсиздик, утулуп калуу, көңүл калуу жана башка негативдер, тоскоолдуктар, жаман эмоциялар. Төмөнкү частотада вибрация болуп турган адамдар сразу көрүнөт. Алар дайыма жинденип, нервничтетип турушат, налып турушат. Аларга эчтеке жакпайт. Алар үчүн адамдар, өкмөт жаман, кошуналары жаман, дайыма бирөөлөрдү жамандап, налып турушат. Бул адамдар дайыма төмөнкү частотада вибрация болуп турушат. Алар ошентип өздөрүнүн жашоосуна тирүү магнит сыяктуу болуп, бүт төмөнкү волнада турган негативтердин дермонун баарын өзүнө тартып турушат. Анан карды тоголотуп чоңойтконго окшош улам көп негативтерди өзүнө тартып чоңойтуп алышат. Эффект снежного кома деп аталат. Билейин, менин жолум болбой атат, менде черная полоса болуп атат дешет. Бул анткени снежный ком. Алар төмөнкү волнада вибрация болушкан жана өзүнө негативтерди тартып улам чоңое берген. Алар өздөрү эле токтоп калбайт. Жогорку волнага өтүп кетмейинче өзүңө жаман адамдарды, жаман кырдаалдарды тарта берет. Башкача айтканда, дагы налый турган себептер көбөйөт, дагы жинденгенге, нервничтеткенге себептер көбөйө берет. Жогорку волнада турганда сен өзүңө бакытты, жакшы адамдарды, жакшы кырдаалдарды тартасың. Бирок ылдыйкы частотага түшүп калган деле нормально. Идеальный адам болбойт. Дайыма эле жогорку волнада жүрө албайбыз. Төмөн түшүүлөр дагы болуп турат. Бирок төмөнкү волнада көпкө кармалбашыбыз керек. Биз туура эмес волнада турганыбызда
түшүнөбүз дагы кайрадан жогорку волнага өтүп кетип турушубуз керек. Ошондуктан ылдыйкы волнага түшүп кетүү нормалдуу эле. Өтө эле 100% идеальный, позитивдүү болушум керек дебеш керек. Убактыңдын 100%ын жогорку деңгээлде жүрүү мүмкүн эмес. Убактыңдын көбүрөөк бөлүгүн жогорку волнада жүргөнгө аракет кылышыңыз керек. Канчалык жогорку волнада көп жүрсөң, снежный ком эффекти пайда болуп, ошончолук көп жакшы моменттер, көп жакшы адамдар, көп жакшы кырдаалдар болот. Жана сенде ыраазы болгонго көп себептер болот. Көбүрөөк бактылуу болосуң, башкаларга ачыласың көбүрөөк. Биз ошол моментти эстеп калышыбыз керек. Төмөнкү волнада вибрировать этип баштаганда эле өзүң айтышың керек. Мен азыр төмөнкү волнада вибрация болуп атам. Мен өзүмдүн жашоомо жамандардын баарын тарткан магнит болуп калган жокмунбу? Же мен жогорку волнада вибрация болуп өзүмө башка кырдаалдарды тартышым керекпи деп. Ошентип өзүбүзгө кайсы радио волнаны настроить кылып алсак, ошол радиону угабыз. Биз өзүбүзгө кереги жок физикалык жана эмоционалдык кыламдардын баарынан арылдык. Эми биз мастер план жөнүндө билишибиз керек. Эмне кааларыбызды тактап, максаттарыбызды так жазышыбыз керек. Адегенде эмнеге жеткиңиз келип атканын аныктап алыш керек. Акча болсо канча акча, карьера болсо кандай статус, бизнес, команда жана канча убакыттын ичинде. Кандайдыр бир убакыттын ичинде канча сатуу болуш керек. Башкача айтканда таргет планын түзөбүз. Эгер ден соолук болсо канча килограмм арыкташ керек, же канча килограмм толуш керек. Жана канча убакыттын ичинде. Эгер материалдык нерсени кааласаңыз, кыялыңыздагы машинаны, кыялыңыздагы үйдү жана башка турмуш кургусу келгендер жубайыңыздын кандай болгонун сүрөттөшү керек жана канча убакыттын ичинде. Чөткөс жана ясность, башкача айтканда так дана болгону маанилүү. Бардык максаттарыбызды жазып чыгышыбыз керек. Канча сумма турарын, кайсы срок, датасын баарын так жазып чыгабыз. Биздин айырсы активная ретикулярная система түшүнүктүү болуш керек ушу айырсыга. Канчалык так ачык болсо, ошончолук тез жана оңой жетет экенбиз. Эгерде абстрактный эле жалпылатып эле максат кыла берсек, анда биздин айырсы датчик фильтрибиз. Аны көрө албайт. Бизге керектүү адамдарды, кырдаалдарды бизге көргөзө албайт. Бул механизмди ааламга ишке киргизиш үчүн чөткү месседж керек экен. Башкача айтканда так дана сообщение. Подсознанияга түшүнүктүү сообщение керек. Сен эмне калып атканың жөнүндө. Ушул механизмди иштетип алсак, жыйынтыкты эртерээк алат экенбиз, чөткө элестете алышыбыз керек экен. Жылдын башында почти бардык эле адамдар максаттарын жазышат, бирок максатына аз эле адамдар жетет. Анын айырмасы эмнени кааларыңды так билүү, механизмди запускать эткенди билүү, айырсы подсознание, сознание, ушунун баарын билүү. Биз булардын баарын өттүк. Ааламга месседж жибергенде сөзсүз любой кыялдар орундалат. Даже болбойт деген кыялдар да орундалат экен. Көбүнчө жөнөкөй адамдар максатына жетпейт. Себеби так максаты жок, механизми жок. Бүгүн механизмди запускать этебиз. Эң башкысы муну жасашыбыз керек. Адегенде бардык максатыбызды жазып чыгабыз. Бардыгын финансы боюнча, ден соолук боюнча, мамиле боюнча, карьера боюнча, сатуу боюнча дегеле эмне максат болсо ошонун баарын.